Assalamualaikum урматтуу Чабан YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Машалла деп видеону көрүп атып, машалла деп коюңуздар. Себеби кыскача бир тайган тууралуу азыр баян кылып берейин. Эми негизи деген жери бар да азыр. Так. Эй, ровно bir жылдык күчүктөр куда кааласа бияк YouTube мен шортуна бир видео салдым окшойт. Азыр эми куда кааласа жаңыдан булар уже талашканы үйрөнүп башташты да. Дагы бир секрет бар экен, булардынчы бирөө айтканда уже күчүнө кирип аткандагы малы менен алиги күчүнө кире элек, мисалы бир нерсеге кол сала турган малы менен сала албай дух ойногон малдын айырмасы бар депчи ушу бир белгини бирөө айтты эле да. Анан бирок чын эле ошондой десем, ошо сөз туура чыкты да. Аны да кийинки видеолордо куда кааласа айта кетем. Азырынча ушулар тууралуу кыскача бир так маалымат бере кетейин. Анан азыр бир аз мына тамактарын бердим. Тамактарын берип, буйруса иттер менен азырынча жанагы TikTok, Instagramда дагы Чабан деген аккаунттар бар. Негизи менде аккаунт көп да, себеби мен аккаунттарым анча биринчи ачкандарым жанакы заблокко түшүп кайра чыкканда байланыштуу. Кийинкилерин ачкам, ошол себептен ага дагы актив кетип атып 3-4 аккаунтум бар да. Ошо мен балким TikTok эми жанакындай VPN чипалана байланыштуу көп адам кирбейт. Эми Instagramга көбүнчө жаштар кирет дегендейчи. Ошол жака булардын кыскараак бир видеолорун салып атам. Анан жанакы кээ бир инсандардын айтканы менен ал жакта мындай деген темалар болуп атат. Эми комментарийлерди окуп, түрдүү комментарий келет, аларга деле көп негизи көңүл бурбайм. Бир сыра негизи карап коюп анан үстүртөн анча интересный болсо ошолорго жооп берип кетем да. Эгерде азыр кимде-ким ушу видеонун түбүнө жакшы бир жакшы комментарий болсо, ошолардын арасында негатив болуп калса, аларга да сөз түрдө кайрылып кетем. Жашы 1 жаш булар. Былтыр 24-июнда алып келгем. Ошол малда бир 17-18 күндүк күчүк болчу да. Эсин айтым боюнча. Кудайга шүгүр, сабыр кылдым, күттүм. Эми куда каласа эми күзгө мал көрөбүз. Азырынча мындай ал жака жанакы Instagram, TikTok айттым го. Ал жака айттым. Эми неге айтып жазып аткандар болуп та, себеби мен иттерге салып үйрөтүп атам да булардычы. Бирок салганда дагы жөнөкөй просто итке салган жокмун. Булардын наоборот, булардан үстөмдүк кыла турган күчтүү иттерге атайын коюп атам, экөөнүчү. Бири-бирине падешка кылсын, 1-2 таяк кылса кайра жанакына өчөшөт деген маанидечи. Ошентип экөөнү кое бербасам, итке эмне салып атасың дейт да. Азыр талак алчып охота кылганга болбойт да булардычы. Тоодо болсо бир жөн эле. Азыр мондай күн ысыкта булар жанактан кызчулук менен кубалап кете берет. Бирок деген жери бар. Жана күйүгүп калат. Ансыз узак атайын эшитпей атам. Булар алдынан чыккан түлкү чыгат азырчы. Түлкүнү кубалайм деп отуруп, жанагы күйүгүп калышы мүмкүн. Ошол себептен азыр мына мен көчөгө чыкканда, нары барасканда эшик чыгып атат. Алдынан чыкканда простойраак ит болсо тартпайм видеогочу. Ошо күчтүүрөөк иттерге атайын мыкты бир контент болсун, результаттар эми куда калса секин чыкса, мен булар күчүгүнөн баштап көргөн адамдар бар да, ошолар балким ошолорго интерес болсо керек деп күчтүү иттер менен жаңы алышып аткан жерлерин атайын тартып атам тоондар. Анан неге ошо итке салдың дегендерге айтайын, ошо жанагы бир аз мурда айткандай күйүп калат буларчы, ошого салбай атам. Анан экинчи жактан кечке мал салкын калчып салайын же эртең менен эрте салайын десем, эртең менен уйку чынын айтайын таттуу болуп атат. Эртең менен только уйку
kalmay. Anан kечке мал салайын десем кечке мала кол тийип атат. Бирок эми бир аз убакыт болуп калды. Кечирээк айылдын четинде кээ бирлер айтып атат. Түлкүлөр бул айылда эмес, башка айылда. Түлкүлөр келип атат деген миш угуп калдым. Ошол жакка Куда кааласа секин ат менен барамбы же машинага жүктөп барамбы, ошол жактан бир контенттерди Куда кааласа жакшы бир видеолорду чыгарганга аракет кылайын. Кышындасы видео чыгарганда булар вообще мындай тиштеген салбадың деди да. Тиштеге жеткен күнү салат элем да. Булар жетти, чөөгө жеткен күчүктөр 7-8 айлыгында. Бирок ал маалда уже булардын духу жетпейт экен, аларга кол салгандачы. Кайдимкиде 3-4 жолу токтоткон видеолор дагы бар. Instagram, TikTokто, YouTubeга салдым, салбадымбы билбейм. Салбадымбы билбейм. Болсо эми түлкү чыкса түлкүгө уже кол сала турган эле мал болуп калды окшойт деп атам. Азыр уже жалаңда күчтүрөөк иттерге атайын коюп коюп атам. Анан сылап итке деле кол салып берейин деп атат. Койгула деп анда чептеп коюп атам атайынчы. Себеби алсыздыгынан ан сайын пайдаланбасын деп күчтүрөөк иттер менен жанакындай ажаан деп коет бизде. Ажаал деп коет, ошондой болсун деп атайын. Атайын ошондой видеону тартып атам туугандар. Тайган тууралуу кимде жакшы видеолор болсо неме кылыңыздар, бөлүшүңүздөр. Эми кыргыздын бир бул дагы Тайган бир баалоого убагында бир айылды баккан деп дагы айтылат. Эми тайгандарды бекитип отура бергенде ачыгын айтайын, бекитип отура бергениңиздерде пайда жок да. Бул нерсени жайылтышыбыз керек дегендейчи. Ой, бол. Эркелеп атат, эркелеп. Бол. Эй, бол. Булар, бол. Силер тууралуу кичкече айтып берип атам да. Жанакы жашырып отуруп өзүм үчүн дегендер. Колдан келсе чыгарыңыздар. Эгер жакын жерде болсо айтсаңыздар, барып бир жакшы бир видеолорду кылалы. Буну жашырып отура бергенден пайда жок. Болушунча чыгарып, Кыргызда бир баал ушундай тайгандар бар экенин далилдешибиз керек. Тура. Ошол жагы бар. Элге отуруп алайынчы. Ай, машалла деп көрүп аткандар, машалла деп коюңуздар. 1 жылдык күчүктөр. Видео тартыңыздар, чыгарыңыздар. Жайылтышыбыз керек бул нерсеничи. Эгер чыгарып бер, ушундай менде мыкты тайгандар бар десеңиздер, аны дагы чыгаралы. Даяр окотко сынчы көп дегендер бар. Түрдүү сындарды угалы, такшалалы. Ошол жактары бар да. Менден алысыраак эле ойноп турсуңар. Менден алысыраак эле. Каякта? Бу тайгандар каякта дегендер? Жалал-Абад шаарынын четинде бир 17 километр четинде айылда. Именно центринен эсептесечи, ал эми центринен эмес, четирагын эсептеген болсо 10 километр. Алысыраак Ачы Талаа Булак деген айылда күчүктөр. Эгерде жаңыдан кээ бир инсандар жаңыдан кошулуп данныйларды билбей аткан болсо, ай, машалла. Машалла деп коюңуздар, көрүп атып, машалла. Видеого колдон келсе класстарды басыңыздар туугандар. Сиздерден класс болсун, бизден мыкты Куда калса видеолор чыгарып туралы. Өтө зор-зорунан кылып. Жаныбар. Бирөөсүн эркелесем, экинчиси уже кызганып кетет сразучу. Буну эркелесем, бунусу келип калат. Машалла.
ит жымын жаман көйүп кетиптир. Bir сирә на столдан сыйып койышым керек экен буларгача. Ушул жерден эми видеону жыйынтайт ондар. Кыргыздын бир балоолугун көйдөлү. Жарыя кылалы дагы бир жолу. Дагы бир жолу айтайын. Жашырып үйдө отура бергенден пайда жок. Не үчүн кармап атасың десе, жанакы өзүм үчүн бир кайф үчүн дегендер өзүңүздөрдө мыкты тайгандар болсо чыгаралы, жарыя кылалы дагы бир жолу айтайын.